Kırgız el жазуучусу Султан Раев. Шаар аңгемелери. Кар. Сыртта быйылкы кыштын алгачкы кары лепилдеп жаап жатты. Таап-таза, тыбыттай жеңил кар. Кыйла кечигип жаап жаткан карды адамдар сагынып калганбы? Демейде күрүгү түшкөн шаардын ыргагы басаңдап, ар бери ызгып өткөн машинелердин да аягы үзүлгөнсүп, суюлуп калган. Борбордук аянтта бирин-экин каршы тершип өткөн машине гана көрүнбөсө, карды сагынган адамдардын баары жаңы жылга карата орнотулган шаардык арчанын тегерегинде улуу кечүүсү дебей жүрүшөт. Аяз ата менен аяз кыздын кийимин кийген адамдарга мындай мезгилде талап күч. Улам аларды колтуктан алып сүрөткө түшөм деген адамдар да көп. Кеч күздөн бери кар эмес жамгырда асмандан сыгылып түшпөдү. Шаардыктарды кара суук, аркы-терки сууда агылган машинелердин түтүнү, кургак бирок ичтен бурай кармаган жиниккен ачуу шамал шаштысын алып койду. Кеңсенин терезесинен сыртка абай салып турган Марат Алиев дагы бир 20 мүнөттөн кийин өкмөткө жыйынга жөнөйт. Кээде гана карпа-шарпа мезгилдин бир көз ирмемин кармап, сыртты бир карап албаса, баягы бүтпөгөн жумуш өзүнүн тегирменине салып коюп, буудайды жанчыгандай жанчый берет. Иш чаштан көп. Кайсынысы бүтүп, кайсынысы бүтпөйт. Чындыгын айтса өзү да түшүнбөй келет. Бирөөсүн бүтсөң экинчиси чыгат, анан үчүнчүсү. Атка минердин бешенеси ушундай. Жан сабап иштесе да, кыл чайнап иштесе да, жактырганынан да жактырбаганы көп. Жаңы жыл өтсө, эс алуу алып, Европаны көздөй сызсамбы деп турат. Дагы 1-2 күндөн кийин жаңы жыл. Ушул ойлордун кыялына батып кеткенби, телефондун шыңгыраганын сезбей да калыптыр. Телефонду алса, катчы кыз экен. Марат Алиевич, сизге бир кыз кирсем болобу деп жатат, деди катчы кыз. Кыз? Деп суроолуу үн катты. Ага, зарыл ишим бар эле дейт, деди катчы кыз ыңгайсыздана. Мен азыр жыйынга барам да. Үстөлдүн үстүндө турган кагаздарын сумкеге салып жатып. Жыйынга барат дебейсиңби? Айттым агай, зарыл эле дейт. Зарыл болгондо кандай? Жумуш боюнчабы же жекеби? Жеке маселе. Жеке маселе болсо, бейшемби күнү түштөн кийин келсин. Ал трубканы кое берейин дегенде катчы кызы кыска сөз айтканга үлгүрүп калды. Эртең ошко учат элем дейт. Сиздин айлыңыздан болот экен, деди катчы кыз. Катчы кыздын шарт эле кескин жооп берип, кызды жолго салганга ушул эле сөзү себеп болгондой сезилди ага. Мен айлыман? Кара судан. Ал дубалдагы саатты карады. Дагы 17 мүнөт бар экен. Аз болсо да бир аз убактысы бар экен. Кыска кабыл алып андан ары жыйынга жөнөмөк болду. Кирсин, убакыт өтө аз деп кой, деди ал. Аха, деп катчы кыз трубканы койду. Ал эшикти акмалап карап турду. Кыз эшикти акырын ачып, кабинетке кирип баратып, "Саламатсызбы агай?" деди. "Саламатчылык, кириңиз. Менин убактым өтө тар, жыйынга барышым керек", деп ал отургучту көрсөттү. Кыз келип акырын отурду. Мындай кабинетте биринчи жолу олтурганына бир аз тартынып, аны уурдана карап алды. Кыздын колунда сумкеси бар эле. Ал аны алып чыкты да ыңгайсыздана сөз баштады. "Кечиресиз агай, мени жаман көрбөңүз. Убактыңыздын тардыгын билем", деди кыз. Кыз өтө ажарлуу, ак жумал, көздөрү жүзүмдүн бир үзүмүндөй капкара. "Кап этпесеңиз, тогетерин эле айтайын." Айт кызым." Кызды кайрадан эле ыңгайсыз абалга калтырбай, ал жыйынга шашканын билдирген жок. Токтоо үн катты. "Мен Алчанын кызымын", деди кыз. "Алчанын?" Ал ким дегендей кызды суроолуу карады. "Сиздин классташыңыз, Алчанын кызымын", деди кыз тартынып. Ал бул сөздү угаары менен
kaçankı mezgil türmөгүнүн тереңине түшүп кеткендей болду. Aradan kança жыл өттү, ага классташ деген сөздө атам замандын сөзүндөй унутта калып бараткан. Мектепти бүткөнүнө эле 40 жылдай чамалаш болуп калды. Деди ал үн сөзсүз. Дуалга илинген саатты карап. Агай, апамдын аманаты бар эле, деди кыз. Кыздын апамдын деген сөзүн укканда, ал кайрадан өтүп кеткен балалыгынын түпсүз сазында жүргөндөй сезди. Көз алдынан баары көчкүдөй кулап өттү. Эми эстеди. Алчаны, классташы Алчаны. Кызы куудум эле Алчага куюп койгондой окшош экен. Бу жаш кыздын жүзү ага Алчанын элесин кайра кайтарып бергендей болду. Алчада ушул татына кыздай ак жумаалынан келген, көздөрү кудум эле кара Алчанын тогологундай балбыл кара көз эмес беле. Ал өзүнүн унутулуп калган балалыгына эми өзү ыңгайсызданып турду. Мезгилди кара, кече эле болгондой, бирок ушунун баары эстен чыгып баратканын ал ичтен сызып ийди. Кыз сумкесинен кагаз папкени алып чыкты. Муну сизге берип кой дедиле. Эбак берип койсом болмок, бир-эки жолу келсем мени киргизбей коюшту. Апамдын бергенине 2 ай болду. Кечигип бергениме кап этпедиңиз. Окуудан колум бошобой, деди кыз ойлу. Рахмат кызым, апаң аябай окшош экенсиң. Апаң да жаш кезинде кудум эле сендей сулуу, деди ал. Айтмакчы, кандай Алчалар? Ал негедир көптүк түрдө сурады. Атаңдар, тууган тушкандар баары жакшыбы? Деди ал. Жакшы, деди кыз. Бу сөздө кыздын жакшы дегени жан жоктой сезилди. Ал кызды менден сүрдөп турат го деп болжоп койду. Кызым, ал шаша дуалдагы саатты карады. 12 мүнөттөй убакыты калыптыр. Жыйындан кечиксе да болбойт. Анын үстүнө экинчи маселе боюнча ал өзү сүйлөмөк. Мен шашып турдум эле. Апаңдын аманатына рахмат. Менден салам айтып кой. Агай Алча деп атыңызды укканда сүйүнүп кетти де, макулбу? Деди да ордунан турду. Айтмакчы, телефонуңду менин катчы кызыма Шааркүлгө таштап кой, деди. Кыз да ордунан турду. Атың кандай кызым сенин? Деди ал. Эшикти ачып кызга жол берип. Кыз чыгып баратып назик унчукту. Айчолпон, деди кыз. Атың аябай сонун, өзүңө жарашкан ат экен, деди да кызга бир жалт карап алды. Ал кудум эле баягы жаш кездеги классташы Алчанын жүзүн көрдү кыздан. Жаш кезиндегидей бир аз сүрдүгүп да кетти. Ичинен ушундай да окшош болобу деп койду. Мен сага телефон чалам, деди да кыздын колун кыса коштошту. Ал сыртка чыкканда быйылкы кыштын алгачкы кары дале лепилдеп, жумшак жаап жатты. Айлана ак тон кийип, ажайып. Жыйын кеч бүттү. 4 саатка созулду. Ал эс үчүн билбей чарчады. Жыйындан кийин да шаар көчөсү машинеге батпай тыгын. Баары мындай улуу кардын жаашын күткөн эмес эле. Шаардын чекесиндеги үйүнө 2 саатка чукулуу убакытта жетти. Үйгө жетсе эле башын диванга урмак болду. Өтө чарчады. Бүгүн күндөгүдөн да катуу чарчады. Бу үйдө аялы экөө эле. Балдарынын баары очор бачар болуп, өз жашоосу, өз үйү менен. 3 кызы 3 жака күйөөгө чыккан. Өздөрү да неберелери да алыста. Ал аялы даярдап койгон тамакка да жарытарлык көңүлү чаппады. Өз бөлмөсүнө кирип кыйшая кетти. Көзү илине түшкөндө телефону чырылдады. Телефонго жини келип кетти. Так эле ушундай кезде чырылдап калат. Көзү умаштай ачылып кетти. Мындай учурда анын жаман адаты бар. Эми таптакыр уктай албайт. Телефонду алып кулагына алып келгенде узун гудоктун гана үнү калды. Ким чалганын да билбейт. Бейтаныш номер. Ал бу телефондун чырылдашын чекеси жактырбай турса да, кайрадан жазылып калган номерге өзү чалды. Телефонду алып, алло деп үн катайын дегенде эле ары жактан братан, я по ошибке, косяк менден, кечирип кой, деген копол үн чыкты. Бу беймал адашып чалган көпкөлөң жигиттин үнү ан сайын жинин козутту. Телефонду таптакыр өчүрүп салды.
Dagы kıyşayıp gördü, gözü irmelbedi. Uğtamış etip köpkö jatty. Ayalı жүрgön jaktan ün çykpay kaldı. Al jatkan boluu gerek. Erteň taňga jok uniwersitetke sabak aşaşat. Al köpkö tünkü çırakty jandyryp alıp beşenesini ukalap oturdu da özün alaksytmaka Kudzeye'nin Osin в Peterburg'e degen kitebin baraktap gördü. Gözüne tamgalar ileşpey koydu je özün kıynap kitep okuta albadyby, baraktap kayra oruna koyup koydu. Tün ortolop baratty. Kaşayıp taptakыр andan uyku kaçtı. Tünkü terezenin janına geldi. Kar dale lepildep jaap jattı. Bu kar erteň menen gelgen kızdı esine saldı. Al birdemkeni unutup anan taap alganday sүйünüp ketdi. Al kız taptakыр ele jadynan çykyp göňülünden götörülüp ketipdir. Aga telefon çalam dep da koýbady öle. Bu kız çındap ele apasy alçaga çaptap koygondoy okşoş eken. Ekönün jaştygy iki mezgilge tuura gelse da, ekönü aýryp algysy okşoşduk bar ele. A balkim uşu kızday alçany oşul gezde, balalygy alysta kalgan jyldarda kudum ele uşunday kılıp kuurçakday jasap boyop koysa, al dile kızınday ajarly bolar bele. Ar bir mezgilden öz boyogu var. Alça tabiattan bütken suluu kız ele. Al kagaz papkege orolgan amanatty açıp, tünkü çıraktın aldyna alıp kelgende ele gözünü bayağı okuçuluk gezdegi çakmak depter, anın betine жазган özünün kuşkat жазылgan жазması urundu. Al özünün kolun darı ele tanıy koydu. Kuşkattagı iri buyru жазылgan bol sözdördü al жазган ele. Depter beti biraz sargara düşkönü bolbosa, kudum adır жазганday göründü gözüne. Al depter betine Şarikovoy ruşke menen жазган ырды okudu. Anda Şarikovoy ruşkeler жаңы çıkıp, okuçular bar uşuga ötkön. Aga çeyin sıya menen жазышar ele. Sıyanın tamçısınday bolgon balalığın bul eski barağı esine saldı. Bulurdu Marat жазган. Çındığını aytsa, alır ağa tiyişeli emes. Şo Tarıtustaveli'nin Jolboz dersin jamıngan Batır degen poemasынан al alçanın göңülün özüne burmakka gana ırdın saptарын göçürüp, Nestan degen jerin alça dep özgörtkön. Bulurdu okup alıp alçanın tamşanganын aytpa. Al günü бүгүnküдөй esine düştü. Papkede Sovetskiy ekran, Koreya degen jurnal, ır жазылган çakmak depter, jarımdap kalgan Carmen degen upa, С Новым годом degen atkırıtka, andan da anın iretsiz, kunarsız kol жазması geçtelengen. Bu papkenin içindegiler anın jürögün opkol juttu. Aradan kança jıl öttü, bu kagazdar emes, oşo alçanın özünde alı unutup baratkan ele. Alçany karabaysyňby? Kudum ele al bugün bergende saktap kelipdir. Bayagısınday. Anın göz aldında da balalık gezi bayagısınday gelip jarmaştı. Kayran alçanın amanatı. Uşul gezge çeyin saktap kelgenin karabaysyňby? Anın göz aldınan balalıktın 70-nji jyldardın arasında bir büktöm kagazday büktölüp kalgan gündörü kaykıp uçtu. Sırtta dale kar lepildep jaap jatty. Aga uda anın gökürögünde kaçankı eskerүүnün elesteri lepildep jaap turdu. Bulardın ayılı tepkede ayıl. Ayıldın eň çetinde alardın üyü. 70-nji jyl bolsa gerek ele 11-12'de bele Aytor bulardın balalığı uşul mezgilde öttü. Ayıldın ortasında 10 jyldyk mektep. Bu mektepke taňzarda bar jönöy başlayt. 5 ayılga bir mektep. Ayrıkça kışında mektepke barış bularga ölümgö tete oor. Kardy şilep barganyň az gelgensip joldan çykkan gabanak itlerdiň görsötken azabyny aytpa. Gököyüne gök taşday tiydi. It degen itde. Hiç kimge bir ün gatpayt da muunu görseli avala artынан düşöt. Sölpöy varık, başında koyon tumak, paltosu da uzun, jol katar kar çiğip gelet. Ittin türü kurusun, tumşuğunan şilekeyin ağızıp, anın jipde arık butlarından tiştep alsam dep turabı. Maratты görsele itlerinin kuçuna şıgarmayt. Degen menen alda it jılında törölgön. It itti görgönde uşintip ırkır kaşıp kalabı Aytor, bu itler anı jüdötmök boldu.
Кээде ушу иттерден коркуп сабакка да барбай койгондо адат кылып алган. Кечөө ал жерден тиштеп да кое жаздаган. Бир жолу ал 4 көз кыска куйрук итке нанга кошуп ийне да берип көргөн. Ал ойлогон бүттү, бу ит өлдү деген. Эртеси бейкапар мектепке баратса, баягы 4 көз өлбөй житпей эле артынан мурдагыдан да катуу ачуусун жанып ээрчип алды аны. Аргасы сумкесине бурдап салып алган нанын итке кармата берип араң дегенде ары жөнөгөн. Алча да ушул жол менен мектепке барат. Ал ага караганда кыйла чыйрак, эрте туруп эрте жөнөйт сабакка. Булардын классында Шоно дегени бар. Баарынан мурда турат да мектепке бараткан жалгыз аяк жолдун четине сийдиги менен дайыма А+М барабар Любовь деп жазып салат. Буну көргөн Алча буту менен карды тээп, жини шакардай кайнайт. Ал эми Мараттын таңкы ширин уйкудан ойгонгусу жок. Анын Кудайдын куттуу күнүндө окууга кечигип келген. Суутуп койгонсуп эң ширин түштөр буга таңгамал келет. Энеси ойготпосо ширин түстүү түштөн айрыла албай жата бермеги да бар. Ошо жылы да кар оор түштү. Кар оор түшкөн жылы ал Алчаны сүйүп калган. Алча сабакты орто окуйт, тартиптүү, эң башкысы элге окшоп сабакка кечигип келбейт. Алардын үйү булардыкына караганда кыйла ылдый. Алчаны сүйө баштагандан бери ал сабактан кечикпей калды. Эрте туруп жолдун айрылышында аны күтүп турат. Андан ары экөө каршылеп мектепке жөнөшөт. Баягы 4 көз келте куйрук иттин ырылдаганынан да ал чымын чаккандай көрбөй калды. Ал ит андан тажадыбы, кийинки кездери ага карап үрбөй да калды. Экөөнүн сүйүүсү илгери кудум эле жомоктогудай илгери башталган. Кайсы класста эле адыраны так билбейт. Кычыраган кыш, лепилдеп кар жаап жаткан. Экөө мектептен келатканда кепти Марат баштады. Алча, мен бир кеп айтсам ага көнөсүңбү? Деди ал. Айтсаң биринчи, деди Алча, анын көздөрүн тешетиктеп. Алчанын балалык кездеги көздөрүн айтпа, дүйнөнүн бүт сулуулугу ушул көзгө уюп калгандай сезиле берчү ага. Айт да. Алча кеп төркүнөн түшүнө бербей, ал эмне экенин билгиси келди. 3 күндөн кийин 23 февраль эркектердин майрамы. Ал оозун кере айтып, өзүн кычыраган эркек. 3 күндөн кийин 23 февраль эркектердин майрамы. Ал оозун кере айтып, өзүн кычыраган эркектердин катарына кошо салгандай, кебин көтөрүңкү айтты. Биздин майрам. Билем сенсиз деле, деп кыска айтты Алча. Сен мага белек бересиңби? Деди ал. Эмнеге берет экем? Деди Алча көздөрүн умаштай ачып. Мен сага 8 мартта берем, деди ал. Аялдардын майрамында. Ал бу майрамды аялдардын майрамы деп уга берип, кучугулак болуп калганбы, кандай укса ошондой айтты. Алдап койсоңчу анан, деп Алча демите сүйлөдү. Алдасам өлүп кетейин. Честне пионерский, деди ал, шак эле колун чыкыйга такап. Честнеби? Пионерскийби? Алча күдүктөнө сурады. Честне, ал колун чыкыйына кайра такап, шыр жооп берди. Мейли анда. Алча бул сунушка көнө түштү. Булардын классында окуучулар бири-бирин жылдын 2 майрамында куттукташып, белек берише турган. Айрымдар мен сага, сен мага деп алдын ала эле ушундай макулдашып алуучу. Бу экөө да ошондой кылмак болду. Былтыр Марат Сапаргүлгө берген. Ага аргасыз берген. Сапаргүл класста эң мыкты окуган окуучу. Оңою менен диктантты башка окуучуларга көчүрчү эмес. Бирок Маратка көчүргөнгө уруксат берчү. Ошондон улам Сапаргүлгө белегин берген. Экөө карды кычырата басып келатты. Алча, дагы бир нерсе айтсам, мага ынайсыңбы? Деди ал демите. Алчанын алдына чыга калып. Айта бер, деди Алча сөзгө куштары артып. Чоңойгондо мени менен сүйлөшөсүңбү? Деди ал. Буларда сүйлөшөсүңбү, жүрөсүңбү деген сөз эки адамдын алакасын түшүндүрөр эле. Куйту десе, деди Алча бут алдындагы карды ныгыра басып. Алдаганы турасың го? Сүйлөшөм десем, тамашага салсаң, тапкан экенсиң. Башын чайкады Алча. Белек да бербейм. Белегиңин да кереги жок.
Сапаргүлүң берсин сага, деди алча жини келип. Алчага бу дүйнөдө күлгөндөн башка эчтеке жарашчу эмес. Күлкү ага бетинен чогулуп келип, жүзүндөгү эки чуңкурчага уюп калгандай сезилер эле. Эми момунтип жини келген түрү кудум эле бирөөнүн чаарын анын жүзүнө чаптап койгондой көрүндү. Бирок жини келсе да ачылган гүл кандай көрүнсө ошондой көрүнүп тура берер эле. Мен сени жакшы көрөм. Жакшы көрбөсөм өлүп кетейин, актана айтты ал. Честно пионерский? Ал кайрадан колун чыкыйына такады. Честно деп эле кой. Сенин жакшы көрөм дегениң уят сөз. Уят сөзгө честно пионерский дегениң таптакыр жарашпайт, деди алча чекеси тырышып. Өлүп кетейин. Ал дагы өзүнүн өмүрүн кыя салчудай өмүрү менен карган үйдү. Өлмөктөн мага десе өлүп кет, деди алча. Бул сөздөр алчанын сөздөрү эмес эле, ал анын апасынын сөзү эле. Алча ошону кайталады. Мен сени алам, деди айласы кеткен ал. Алам? Сапаргүлдү алып жүрбө, деди алча. Көрсө аны жылан чакпай, жылкы теппей жинин козутуп жаткан себеби да Сапаргүл тура. Мен Сапаргүлдү атам десе да албайм. Анын бетинде сепкили бар, деп жиберди ал. Тим эле жаны чыгып бараткандай. Ал буштак сары. Нанырсың де, деп жошуй калган алча тараза табагы өз жагына оогондой аны каргантып көрөйүн деди. Нанырсың? Ал шыр эле карганып ийди. Өгүнү жаныма отур десем, эмне үчүн макул болбой койдуң? Сапаргүл быштактын жанынан чыкпай. Алча бул сөздү Мараттын көзүн тешетиктеп жолун торой айтты. Качан? Деп колонду ал. Өгүнүчү? Оозун чормойту алча. Завуч эже көз жарган күнү. Андабы жөн эле отургам, диктант көчүргөмүн. Сен да мага окшоп начар билесиң да. Ой, шүмшүк билесиң, Диктантта Сапаргүл менен, диктант эместе мени менен. Андан эмне? Экөөбүз тең окшошуп эки алалыбы? Сага да көчүргөнгө бердим го, деди ал актана. Экинчи сааттачы, деп сөзүнө басым койду алча. Анда да отурбай койдуң го? Сапаргүлдүн өрүк кагы бар экен. Атасы оштон алып келиптир. Билдим сенин оюңду. Сапаргүл өрүк берсе, аны алып аласың мени алдап. Тырчыя түштү алча. Койчу ошо сарыны, жаман көрөм, урушчаак кыз. Териси жактырбады. Сен мени алганда эмне кылам, Балалуу болосуң, завуч эжедей балалуу болосуң. Кантип? Ошентип эле. Кандайча? Казанга жапкан нандайча. Эгиздиби? Жок, сегизди. Ошончо көппү? Атын ким коебуз? Атымба. Кыз төрөсөм Айчолпон, ул төрөсөм Чолпонбек. Экөө тунук каткырып күлүштү. Сен мага жапон жоолук алып бересиңби? Анда, деди алча. Булардын түшүнүгүндө жапон жоолук өтө эле баалуу эле а кезде. Апасы да алча чоңойсоң мага жапон жоолук алып бересиңби? Деп эле сурай бере турган. Ошону эстедиби, алча да бул суроону ага берген. Алып берем. Бир башыңа экөөнү. Болобу? Болот. Экөө жарыша күлүп жиберишти. Ушусам булардан өткөн бактылуу эч ким жоктой сезилди. Пушкиндин ырын жаттадыңбы? Деди алча. Сенчи? Жаттадым. Мен да, деди ал. Ке бир сабын мен, бир сабын сен айт, деди алча. Экөө Пушкиндин кышкы кеч деген ырын бир саптан айта башташты. Биринчи болуп алча айтты. Буря мглою небо кроет, деди алча. Вихри снежные крутя, деди ал. То как зверь она завоет, деди алча. То заплачет, как дитя, деди ал. Ура, жаттаппыз, деп алча сумкесин обого ыргытты. Экөөнүн үйгө жетерге дагы канча бар. Ке, деп сунуш берип калды алча. Сен кач, мен сени кар менен урам. Эгер сага тийсе мен качам, сен кар менен урасың, макулбу? Деди алча. Марат алдыга түшүп балбактап жөнөдү. Агасынан калган узун пальтонун этеги дагы кар чийип жөнөдү. Артында алчанын урган кары Маратка таптакыр тийген жок. Алча суу жыгылды. Эми сен ур, мен качайын, деди алча. Бирок бир аз эс алып алайын, өпкөм көп чыкты, деди алча. Алча бир аз эс алды да шаңкылдаган тунук күлкүсү менен улам артка бурулуп чуркап жөнөдү. Алча кыйлага чуркап барды.
Bir маалда ал Маратты жалт этип бурулуп караганда, кар келип так эле көзүнө тийди. Көзүнөн от жана түштү. Мараттын коркконунан жүрөгү болук кетти. Алчанын көзүнөн тегереги кызарып чыкты. Көзүн колу менен баскан Алча ооруганына чыдабай, үзүк ыйлап жиберди. Марат эмне кыларын билбей дендару болуп туруп калды. Алчаны соротоюн десе, Копол тарс түртүп койду. Улам айткан сөзү: кечирип кой, Алча. Акмак десе, деп Алча колун көзүнөн албай ыйлап жатты. Марат Алчаны бекем өзүнө карай кысып, катуу кучактады. Алчанын ага алы жетпеди. Марат Алчанын кып-кызыл болуп алоолонуп күйүп турган көзүнөн кантип өбүп алганын байкабай калды. Ал өмүрүндө биринчи жолу кыз өптү. Алчанын ыйы токтоду. Ал Алча менен канча жолу сүйлөшүп, бирге окуп, бирге жүрсө да, ушу кезге дейри анын жытын сезген эмес экен. Ал катуу кучактап Алчаны көзүнөн өпкөндө, анын самайынан өзгөчө жытты сезди. Бул бир башкача жыт эле. Ал жытка анын каңыл жары жарылган. Бул жыт күн, кыш жыттанган, кыздын жыт эле. Ошол кыштын күнү экөө үйүнө ун чукпай тараган. Кийин экөө сүйлөшкөндөй кылды. Биринчи болуп белекти Алча берди. Белеги жылтырак кагазга оопсуз оролуп, кенеп жип менен төрт жагынан чие байланган. Ичинде 2 тыйындык 3 чакмак дептер, бир учтуу кара калем. Индонезиянын жомоктору деген бир инекин барактары жыртылган китеп. Анан: Марат, сени 23 февраль Советтик армиянын күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Сага окууңа ийгилик каалаймын, деп Алча деген открыткасы бар. Открытканын сыртында с Новым годом деген жазуусу, Аяз атанын аяз кыздын сүрөтү. Алча бу белегин класстагылардын баарына көрсөтүп, көзүнө сайгандай кылып шаардана тапшырды. Классташ кыздары балдарга белек берди. Бир гана Сапаргүл Мараттын жанынан өтүп, жоң куйруктан мыкчы чымчыды да быштак жүзү түнөрүп, "Сени шашпа" деп койду. Муну экөөнөн башка эч ким байкабады. Алча да. Көп өтпөй жаз келип 8 мартта жакындап калды. Аялдардын эл аралык майрамы. Кезеги Маратка келди. Бирок Мараттын белеги Алчага кечирээк тийди. Ошо күнү 7 мартта ал сабакка келбей калды. Шүмшүк алдаган экен, деди Алча бушайман тартып. Аны сабакка келсе экен деп Алча көпкө күттү. Класстын баары бири-бирине белектерин берип бүттү. Бир гана Марат жок. Андан Дарек да жок. Мен мындан кийин Маратка ишенбейм, деп Алча карганды. Ошо күнү класстагы кыздардан жалгыз гана Алча белексиз кайтты. Мындайда Сапаргүлгө табылбай эле калат. Ал өзүн жандаган кыздарга, андан диктант көчүргөн маш кыздар эле да, быш деп бирдемке айтмыш болуп аларга байма-бай Алча тарапка каш кагымыш болгон. Алча түнөө бир убакта терезенин тарсылдаганын угуп калды. Терезени ачса Марат турат, эмнегедир ентигип алыптыр. Ал оозунуп: "Ме?" деди гезитке оролгон нерсени Алчага кармата берип. "Кутулдумбу? Мен кеттим", деди ал. "Кутулдуң? Эртерээк бербейсиңби?" Алча терге сүйлөдү. "Бергениңи кыздар да көрбөй калды." "Кечир койчу, уюбуз тууган эле. Көз салар эч ким жок, үйдө калганмын", деди да ал келген жагына чуу койду. Мараттын белеги да Алчаныкынан өтө бербептир. Советский экран деген журнал, мукабасында Юрий Никулиндин сүрөтү, Корея журналы. Бу журналда автоматтуу көкүрөгүнө бекем кысып, ууртунда жылмайып турган Корей кызынын сүрөтү бар эле. Мараттын атасы ушу айылдын пошточусу. Бу журналдарды да ал атасынын куржунан уурдап алган. Мындай журналды булардын Тепкеде айылында кайсы мударис окуйт, аны да билбейт эле. Тургеневдин Сырты көгүш Муму деген китеби. Китептин сырткы бетинде Мумуну сууга чөктүргөн алып бараткан Дудук Герасимдин сүрөтү. Ал эми ички бетинде ийрең буйрун колу менен жазган майрамдык каалоосу. Ал мындай эле: "Урматтуу Алча, сага кучак жайып келе жаткан 8 март аялдарын эл аралык майрам менен куттуктайм. Сага индиялык таза сүйүү, сибирдик чыңден солук, Кавказдык узак өмүр каалаймын", деп Марат. Ал муну агасынын бир кызга жазган куттуктоосунан көчүргөн. Бу белектин ичинде жарымдай калган Кармен упасы, эжесиники болсо керек. Жыты тим эле 2 кадам ары турсаң да
мурунуңду жарып жиберген өзгөчө жыты бар эле. Мараттын ырычы. Атайын Алчага арнап жазган ыры да чакмак дептердин барагында жазылып турганын көргөндө көздөн жаш чекиттей агып кетчүдөй болду. Бул ырды ал Шотар Руставелинин Жолборс терисин жамынган баатыр деген поэмасынан көчүрүп, Алчага өз ырым деп калпты ышкыртып койгонун эместеди да бырс этип күлүп алды. Сүйүүдө берендердин сырларына жете албай кулдук кылат генийлер да. Сөз эмес миң куула көп ыргалткан, муңканып жабыр түшөт ырларга да. Мен жаздым азап тартып кор болгонду, сүйүүнүн тунук акыл муңдарында деп жазып, аягында Марат деп кол койгон эле. Бул ырды окуду да мынтип кыдырекей көчүрүп, Алчага арнаганына таң калып отурду. Экөө тең ошондо бул ырсаптарда эмне деп жазылганын түшүнө алды бекен. Адырда ага мээси жетпей турду. Ушу анын дасмыясы. Маратка бу качанкы балалыгынын элестери менен эскерүүлөрүн кайтарып, көз алдынан баарын шуруга тизгендей тартып берген бу бир үзүм жүрөк жылытты. Алча булардын баарын күнү бүгүнкүдөй сактап келгенин айтпайсыңбы? Бул алардын эс тутуму. Ушул эс тутумда алардын балалыгы жашады. Марат бешенесин улам укалап коюп, алыскы тепкедей айылына адыр куштай учуп баргысы келди. Эми гана ал ошол мезгилдин куш сыяктуу жүрөгүнөн сызып өткөнүн туйду. Канча жыл бою буларды аздек тутуп, ошо бойдон гана сактабастан Маратка болгон алыскы сезимдин отун өчүрбөй келгенин, алган эмес ошол алыскы кышта айткан балалык сөзү, кызды болсо ай чолпон коебуз дегенин да бүгүн эртең менен кабинетке келген кыздан да сезгенин эми эстеп олтурду. Аялдын жүрөгү өзгөчөбү деп да ой болголоп кетти. Канча мезгил өтсө да ага болгон балалык сезимди таберик сактап келгенин айтсаң, муну ойлойт да өзүнүн ичи кан байрам кайнайт. Кайнаганы ошол. Мектепти бүткөндөн кийин экөөнүн жолу эки ачакей кеткенден бери ал Алчаны эстеп койбогонуна, анын жеке турмушуна кызыгып койбогонуна, андай адам анын өмүрүндө унутулгус барактай жазылып калганын эми гана туюп, эми гана сезип тургандай абалда калды. Өрт менен жалын болуп күйүп турду. Ал эми мектепти бүтүп, акыркы коңгуроодон кийинки эсинде калган элести көзүнөн чуурду. Марат менен Алча акыркы коңгуроодон кийинки кечеден кеч кайтты. Бул күнү түнкү асман бетин бербей жылдыздар жайнады. Жаздын илеби айлананы бийлеп алган. Тилсиз түн, керең тынчтык турду. Жаң эле көз жарган ай тырнактай асмандан нурун төгөт. Экөө тилсиз түндөй келатты. Экөөнүн гана көкүрөгү сүйлөп тургандай. Марат, эч ким жокто өп алсамбы? О, мурда кичинекей чагыбызда өшүп эле жүрчү элек го. Анда эми жаш элек. Адыр колуң кармагандан тартынасың, туай албайсың. Эгер өп алсам, эртең бетин кантип карайм? Уят го. Же тобокелге салсамбы? Деп ичинен ойлонуп баратты. Алча эмне сүйлөбөйт? Оозуна талкан салгансып. Экөөбүз ушуга чейин өбүшпөппүз. Өбүшкөн кандай болот экен? Бир жолу өбүшсөк болду эле. Экинчи түк өбүшпөйт элем. Өпсө экен? Деп ичинен ойлонуп баратты. Экөө үн сөзсүз ойлуу келатышты. Мараттын оттуу көздөрү Алчага жалындап кадалды. Эмне деп айтарын, эмне деп коерун билбей, ою миң санаа. Акыры сөз таптыбы, ага сүйүнүп кетти. Окууну бүткөндөн кийин каяка барасың? Фрунзегеби, ошкобу? Деди ал. Ушул сөздү ай таладан тапкансып жайдарлана кетти. Суроону бергенин берди да ичи от жалын болуп күйүп чыкты. Бул суроону буга дере канча жолу бербеди. Миң курдай сураган. Буга чекеси тырыша түшкөн Алчанын жүзүнөн чаары учкандай болду. Ал орой жооп берди. Эрге тием. Эрге? Алчадан мындай жоопту күтпөдүбү, лам дей албай туруп калды. Ошондой, деди Алча. Кимге? Деди ал чочугандай тур менен. Кимге эле? Алча жошуй түшкөнсүдө. Марат анын оозунан бул тамаша деген сөздү уккусу келди. Алчанын сөзүндө тамаша айткан кырат жоктой сезилди ага. Бирөөгө да, бешенеме жазганга.
Kimdi жазыптыр бешениңе? Деди ал. Дале бул сөздүн тамаша чынын билбей албай. Окусаң билесиң. Окуюмбу? Деди ал. Окучу. Алча маңдайын тосуп берди. Мараттын мурдуна анын жыты келди. Алча бешенесин Маратка тосту. Экөө каптала түштү. Алчанын көкүрөгүн тээп бараткан төшү ай жарыгына уурдана көрүндү. Маратты бутунан тартып мээсине дейре өрттөп кирген сезим ага белгисиз күчтү жибергендей болду. Ал алчаны өзүнө бекем сыга кучактап, бетинен, эриндеринен олдоксон өп жибергенин да билбей калды. Буга дейре өпкөндү билбегенинен бе копол өптү. Шилекейи алчанын бетинде калганбы, ал жең учу менен акырын сүрттү. Экөөнүн ортосунда жел өтпөй дымып калды. Көкүрөктөрүн дүкүлдөткөн сезим гана билинер билинбес согуп жаткандай сезилди. Ысык илеп. Алча боюн ала качып шаңк эте аруу күлдү. Эмне күлөсүң? Деди ал музоонун бутунан бетер калтыраган тизесинин ушу турушун билдирбеске. Мурундарыбыз тийишип калат десем. Мен да ошентип ойлогом, деди алча. Кинодогудай өппөйсүңбү? Алча жалт кучагынан чыкты да балбылдаган кара көздөрү менен аны тешетиктеди. Кирпиги менен сайып алчудай жылуу илеп менен карады да адатынча ууртундагы эки чуңкурчасын көрсөтө жылмайып, шарт бурулуп үйүн карай жөнөдү. Артынан эки өрүм чачы силкилдеп, анын жаш жүрөгүнүн балалык сезимдерин ошо чачтарына өрүп алгандай караңгыга сиңип кетти. Ал ойлуу терезеге келди. Сыртта уюган кыштын түнү. Терезе жарыгынан күн бою тынбай жаап жаткан кардын бүртүкчөлөрү биринин артынан бири жерге түшүп жатты. Ал бүгүн гана өзүнө кайрылып келген балалыгын көпкө көз алдынан чуурутуп, таңга жуук уйкуга кеткенин сезбей калды. Ал кабинетине кирип, катчы кыздын чакырчу кнопканы басты. Катчы кыз кабинетке кирди. Шаркүл, кече кыздын дареги сенде барбы? Телефонун калтырды беле? Деди ал. Калтырган Марат Алиевич, деди да кагазга жазылган номерди алып келди. Ал кыздын номерин терип, трубканы кулагына жакындатканда узун коңгуроо кетти. Алло, деди кыздын үнү. Арткы жактан аэропорттогу жарыялар Мараттын кулагына угулуп жатты. Бул мен апаңдын классташы, Марат, деди ал шаша. Угуп жатам, деди кыздын маанайы сус. Кыз саламды айткан жок. Сен каердесиң? Деди Марат. Аэропортту, деди кыз. Бир жака учкан атасыңбы? Деди ал. Деди кыз узун дем алып. Ошко. Анда жакшы болгон турбайбы? Апаң алчага менден сөзсүз салам айт. Классташыңыз сизди дайыма эстеп жүрөт экенде. Кечеги бергендерине чоң рахмат. Ал балалыгыбызды эске салды, деди ал. Ден соолукта болсун, апаңа жаш кезекте жапон жолу алып берем дегемин. Кап, сенин айылга барарыңды мурдараак билгенимде, апаңа жапон жолук берип жиберет элем, деди ал чын дилден качанкы берген убадасын азыр эстеп. Алло, Айчолпон, угуп атасыңбы? Кыз жооп ордуна улутунуп. Апам эми сиздин жолуңузду салына албайт. Апамдан айрылып калдым, деди да өпкө кага үзүк ыйлап жиберди. Чоң кыз, телефонуңузду өчүрүңүз, азыр самолет учат, деген үн Айчолпондун трубкасынан ага даана угулду. Алло, Айчолпон, деп эмне айтарын билбей дендароо болуп калды. Телефон тык өчтү. Кайра чалды, жооп болгон жок. Ушусам анын көз алдынан күлсө эки бетинен чуңкурчасы көрүнгөн, жоодур көз алчасы, ошол жылдарда жааган улуу кар, куйругу келте төрт көз ит, айлуу түн, экөөнүн белектери, атып урган кары тийип оттой кызарып чыккан алчанын көзү, биринчи жолу өшкөнү, эки өрүм узун чачы, баары үзүлгөн тасмадай сызып өттү. Ар бир элести көз алдында үлөштүрүп, ошол артта калган алыскы балалыктан өзүн издейт. Ал аны эбак жоготуп ийгенин азыр сезди. Ошол жоготуп жиберген элестердин барагында өчпөй калган жазуудай алчанын элеси тартылды.
Мараттын көкүрөгүнө көп жылдардан бери сыгылып чыга албай келген эскерүү такалды. Ал өнү боюн ачуу сызгырып келип жүрөккө уюлгуду. Сыртта кычыраган кара суук уруп турат. Кече жааган жумшак тыбыттай кар эми үстү муздай тоңуп турду. Анын көкүрөгүндөгү тоңуп калган ошо муздак сезимди муштумдай жүрөгүнө түйүп алып, алча алыскы кайтпас жака алып кетти. Мезгилдин бир мезгилинде жан дүйнөсүнө эч кандай чаң жок элек балалыктын аруу, кыял кеч күндөрү, алгачкы сүйүүсү анын көкүрөгүнө келерин сезди беле? Адам жан тамыры балалык тура. Ал ошо мезгилди көз карегиндей көкүрөктө сактап келген экен. Бирок ал артта калган ошо кезге кайра баштан кире албай жүргөн. Бу бир саамга токтогон өмүр ирмеми аны ошол дүйнөгө аралаштырып жиберди. Ирмемди бир гана эскерүү токтото алат окшобойбу? Анын баамына ирмем токтоду. Ошо бала кезде жашоо чындыгына акылы жетпесе да, баамы жеткенби? Качанкы окуя кайрадан артта калган балалык элесине чөмүлтүп жиберди. Бүткүл өмүрү көз жаштын бир тамчысындай кулап өткөнүн ал азыр гана сезди. Ошол көз жашта алчасы да бар эле. Кайрадан лепилдеп кар токтобостон жаай баштады.